Assalamu alaikum, Adex Quruluş компаниясы YouTube каналының көрүүчүлөрү, биз азыр кезектеги объективге келип калдык. Бул Ысык көлдө жайгашкан 100 квадрат метр болгон өтө сонун планировкадагы үйүбүз туугандар. Бул үйдү биз 90% деңгээлде нөлдөн баштап 3 айдын ичинде ушул деңгээлге жеткизип бүт бардыгын куруп бергенбиз. Бул үйдүн суммасы болсо 2 миллион 400 миң сомго, 27 миң 400 долларга ушул деңгээлге чейин бүтүрүп бергенбиз. Азыр кайсыл жумуштар ошол суммага кирет, кайсыл жумуштарын кардар өзү кылды, бүт бардыгын кененирээк сиздерге айтып бергенге аракет кылайын. Могу өзүңүздөр көрүп тургандай фундаменттери тептес гладкый болуп турат, корейский опаловкалар менен көтөрүп фундаментин куюп, лестницаларынан бери куюп, стенасын көтөрүп, крышасын жаап, могу сыртынан Чечняникөл компаниясынын Хавертигийн фасадный плиткалары менен, бул жердин вагонкалары менен ветровой карниз, водосток суу аккычтарынан бери бүт бардыгын бүтүп бергенбиз. Сыртынан кардарга эч кандай жумушу калган жок. Жада калса могу сыртында турган бронь эшигинен бери ошол сумманын ичине кирет. Үйдүн ичинде жайгашууларын сиздерге кененирээк көрсөтүп берели. Киргенде эле ушундай коридорунда ар дайымкыдай биздин электрошит орнотулган. Бул жерде диф автомат деп коет. Ар бир точканы, ар бир включательди ушул жерден биз өчүрүп, жандырып колдонсок болот. Бир эле жерден замкание чыкса, бул автоматически өчүрөт туугандар. Үйдүн ичин сонун кылып, ушундай кылып ремонт кылып тур. Кирген эле оң жакта биринчи бөлмөсү сиздерге көрсөтөйүн. Биринчи эле бөлмөсү ушундай гостиный комнатасы, панорамный терезелер сонун кылып, ушундай освещениялар менен жасап коюп тур туугандар. Бул жерден биздин кылган жумуштары полуна бүт засыпкасынан бери кылып, жылууланган стяжка минимальный жерин 10 см кылып, анын үстүнө наливной пол куюп өткөзүп бергенбиз. Үстүнө подложка салгандагы, анын үстүнө эле кардар өзү табитине жараша, үйдүн дизайнine жараша ушундай кылып сонун кылып паркеттерин салып алып тур туугандар. Ал эми кийинки бөлмөсү болсо, бул 100 квадрат метр болгон үйдө 2 уктоочу бөлмө, 2 уктоочу бөлмөнүн биринчиси эле ушул. Бул жерде бүт бардын өзүңүздөр байкагандай вентиляционный система, электромонтаждары полностью жасалган туугандар. Бир кабаттуу үй, бүт бардык шарттары менен өзүнүн жеке санузел бөлмөсү менен туугандар. Душевой кабина, туалет душу менен айыл жергесине өтө сонун ыңгайлуу проект деп айтсам болот туугандар. Экинчи уктоочу бөлмөсү. Бул жерин дагы сонун кылып, кардар өзүнүн табитине жараша жакшы кылып жасап алыптыр. Ал эми сиздерге кухнясын көрсөтүп берейин. Бул кухня терезелери дагы ак 5 камералуу болгон пластиковый терезелер, потологуна натяжный потолок тартып коюптур. Биз потологуна жылууланган стяжка коюп бергенбиз. Стенанын бийиктиги 3 метр кылып сип панелден көтөргөнбүз. Анын үстүнө биз гипсокартон чаптап, үстүнө бир слой шпаклевка тартып өткөзүп бергенбиз. Экинчи слой шпаклевкасын тартып, шкурка кылып, ушундай кылып сонун кылып обойлорун чаптап, кардар өзү жашап атыптыр туугандар. Көпчүлүк адамдар комментарийге жазып атышат, 90% деңгээлине кайсыл жумуштары келет, кайсыл жумуштары бизге калат деп туугандар. Сиздерден бизге биринчи очередте керектелүүчү нерселер, негизи бизде жумуш кандай жүрөт, бүт баарын этап-этап айтып бергенге аракет кылайын. Сиздер биринчи телефон чалып биз жөнүндө маалымат аласыздар. Маалымат алгандан кийин офиске келсеңиз бүт бардык материалдардын, сертификаттарды, биздин лицензияларыбыз бүт бардык сизге керектелүүчү документтерди сизге көрсөтөбүз туугандар. Ал эми ошол офисте биздин проектлер бар. Чакан үйдүн проектиси, 1 кабаттуу болгон үйдүн проектиси, 2 кабаттуу болгон үйдүн проектиси, коттедждүү городокторго, гостиницаларга бүт бардык бизнеске ылайыкташтырылган 1 этаждан баштап 5 этажга чейин бүт бардык стройканы биз жүргүзүп бере алабыз. Ал ошол каталогдагы бир проектиге токтолсоңуз, же болбосо өзүңүз индивидуальный проект чийдирип алып туруп биздин архитектор менен, ошол архитектор менен чийилген проектке болду, ушул менин көңүлүмө толду, ушундай үй салам дей турган болсоңуз, ошол проектти биз сметчикке өткөзүп беребиз дагы. Сметчик бүт бардыгын сиз менен такташат. Сыртын эмне материал менен жабабыз, крышасын эмне материал менен жабабыз, профнастил болобу, металлочерпиц болобу, же болбосо мягкий кровля болобу, бүт бардыгы ушул жерде тандаган суммаларыңыз сиздин итоговый суммаңызга түздөн түз таасир этет туугандар.
полностью сиздин каалооңузду сметчик эсептеп чыгат дагы ошол жерде итоговый точный сумма чыгат. Ар бир материалдын ар бир суммаларынан бери бүт бардыгы шурттарынан бери балкаларынан бери эсептелген итоговый сумма чыгат. Ошол чыккан сумма сизди канааттандырса, сиз ошого макул болсоңуз, биз сиздер менен договор түзүп кол коюшабыз дагы. Ошол кол коюшуп аткан моментте сиз чыккан сумманын 50%-ин төлөшүңүзгө туура келет. Калган сумманы болсо биз ошол 50% менен жумушту баштап кете беребиз дагы. Ошол договор түзүлгөн күндөн баштап 3 ай срок алабыз. 3 айдын ичинде бир бөлмөлүү үй болсо деле, 5 кабаттуу үй болсо деле 3 айдын ичинде бүт бардык жумушун 90% жумушун биз бүтүп өткөзүп беребиз. Эми ошол 90% жумушуна эмнелер кирет? Сиздер бизге участокты көрсөтүп коесуздар. Могул жерге мен проектке чийилген үйүм ушул жакты карап туруш керек дейт. Могул жакта суу чыгат, могул жерде тогуңар бар деп коебуз. Анан кийин калган жумуштардын бүт бардыгын сизди эч кандай стройкага аралаштырбай эле, жада калса усталардын өзүнүн тамак ашыктарын дагы өздөрү кылып, бүт бардык жумуштарды, материалдардын бардыгын биз Адекструш компаниясы доставлять этип берип, үйүңүздү бүт бардыгын бүтүрүп беребиз. 90% деңгээлге ошол сиздин фундаментиңиздин нөлүн эң минималдуу жерин 60 кылып коюп беребиз. 60 кылып коюп бергенде ичинде арматураларынан бери салып, фундаменттин бийиктиги болсо сиздин табитиңизге, чөнтөгүңүзгө жараша болот. Фундаментиңиздин бийиктигин кааласаңыз 2 метр деле кылып беребиз, кааласаңыз 1 метр кылып беребиз, кааласаңыз 80. Бирок минимальный 60 болуш керек туугандар, фундаментин бийиктиги дагычы. Андан кийин стенасын көтөрүп, крышасын жаап беребиз. Крышасын эмне материал менен тандасаңыздар, ошол материал менен жаап бере беребиз. Могул үйдө көрүнүп тургандай витровый карнизлердин фронтондорунан бери жаап, водосток суу аккычтарынан бери коюп, толук фасадын 100% бүтүрүп, сырткы бронь эшиктеринен бери коюп, сиз каалаган алюминий терезе тандасаңыз алюминий, пластиковый терезе тандасаңыз пластиковый терезе коюп, анын четиндеги обналичкаларынан бери бүт бардыгын орнотуп беребиз туугандар. Сырттан сизге калчу жумуштар калбайт. Сиз кааласаңыз могу лестницаны өзүңүздүн табитиңизге жараша обшивка кылып алсаңыз болот. Болбосо биздин өзүбүздүн фундаменттерди тептегиз гладкий кылып, өтө сонун болуп көрүнүп турат. Ичинен калчу жумуштар болсо, ичинен биз засыпканын үстүнөн минимальный жерин 10 см кылып пенополистирол жылууланган стяжка коюп беребиз. Анын үстүнө наливной пол коебуз дагы. Үстүнө паркет таштай турган болсоңуз, подложкаңызды саласыз дагы паркет ламинат таштай беребиз. Болбосо ошол тептегиз болгон наливной полдун үстүнө эле сиз линолеум салып алып туруп жашай берсеңиз болот. Стенасын биз ОСБ көтөргөн үчүн ОСБ тептегиз болуп турат дагы. Анын үстүнө гипсокартон чаптап туруп, биз бир слой шпаклевкасын тартып, үйүңүздүн ичин апа-пакай кылып, бурчтан, откосторунан бери бүт бардыгын жасап өткөзүп беребиз. Потологун кааласаңыздар биз сип панелден уруп бере беребиз, кааласаңыздар жылууланган стяжка менен кылып беребиз. Жылууланган стяжка сип панелге караганда бир аз арзаныраак айланат туугандар. Сиздерге калчу жумуштар ичинен ошол полно паркет ламинатыңыз калат, стенасына экинчи слой шпаклевка шкуркасы, анан кааласаңыз обой, кааласаңыз краска кылып аласыз, потологун кааласаңыз ночной кылып аласыз, кааласаңыз гипсокартон менен обшивка кылып алсаңыз болот. Бул үйдү биз 2024-жылы жаз айы менен салып бергенбиз. Азыр кардарларындагы уже экинчи кышын кыштайын деп атат. Ой пикирин кененирээк угалы. Темировкадан болобуз, Сыской районунан. Адекс фирмасына рахмат. Адекс фирмасына үй салдырганбыз 2 жыл мурун. 3 айда бүтүрүп беришти. 2 жыл кыштадык, быйыл 3-чү жыл кыштаган жатабыз. Буюрса баары жакшы. Үйгө бир эле жылыткыч менен жылытабыз. Уларбекке да рахмат. Адекс фирманын директору Уларбекке да рахмат. Анын жанында прораб Нуржигитке да рахмат. Ушундай 3 айдын ичинде бүтүрүп берди үйдү. Жакшы бригадалар да, аябай жакшы бригадалар келди бизге. Бригадаларга да рахмат. Бат-баттан бүтүрүп киргизип коюшту. Ошо Адекс фирмасына салдырсаңар болот экен үйдү. Эч коркпостон салдыргыла. Жылуу. Баары жакшы. Рахмат. Только отопление эле саяб атасыздар да? Отопление, бир отопление сайып коебуз. Түштөн кийин кечкисин саябыз. Аябай суук болсо экини саябыз да. Азыр мисалы көпчүлүк свет өчүп атпайбы?
Свет өчүп калганда кандай кылып атасыздар? Свет өчкөнгө чейин сайып коет, свет өчкөндөн бир эле отоплениени сайып коебуз. Көтөрөт да бир отоплениени. Атак Ошол жетет да, жылытат. жетет. Атак деген сууруп деле салабыз да, көп деле сайбайбыз. Эмне үчүн ошо сип панелди тандадыңыздар негизи? Биз деген ошо ютубтан көрүп калганбыз да, биз үй салдырабыз деп аттык. Анан ютубтан көрүп калдык. Ютубтан көрүп калып эле анан кийин Корумдуда анда бирөө салдырыптыр. Анын үйүн барып келдик. 136 квадрат метр экен. Анын үйүн көрүп, аябай жакшы салыныптыр. Анан ошого кызыгып эле биз дагы ошого салдырдык да. Эгерде жакыныңыздан бирөө ошо сип панелди үй салдырайын деп атам, кандай совет бересиз десе, эмне деп айтат элеңиз? Салдыргыла деп айтып атабыз баарына эле. Сип панелден салдырабыз деп элдер, балдардын баары келип көрүп атышат. Жактырып атат, могу тышын жактырып атат, аябай айрыкча эмесинчи. Жылуулугун карап атат, келип атышат аларга. Баарын эле салдыргыла деп жиберип атабыз, колдон келишинче барышты. Могу 1-2 кыш кыштадыңыздар да? 2 кыш кыштадык. Ошол жана отопление колдонгондо, отопление анан плитка колдонуңуздар, холодильник колдонуңуздар да. Ошо светтин акчасы канча чыкты кышында? Светтин акчасы деген 1,5 миңден чыгып атты. Ай сайын. Ай сайын 1,5 миң кышында. Мисалы өткөн ай ноябрда 1,5 миң чыкты. Кыштын шилдесине былтыр деген, быйыл болду элек да шилде. Былтыр шилдеде деген 3200-3300 төктүк бир ай. Калган 1,5 миң, 1200, 1300 төп аттык. Общий ошондо 3 айдын Общий ичинде 10 миңге деген- жетпеген акча. 10 миңге жеткенче анан эме да. 1,5 тонна көмүрдүн акчасын эле светке төктүк да, короче. Так деген жакшы экен свет. Көмүр алсак деген канча көмүр алмакпыз. От жагып, От жакмакпыз, чаңдап. Бул жакшы экен негизи сип панель. рахмат. Силерге да рахмат, баарыңарга. Ишиңерге ийгилик. Иштей бергиле, сала бергиле, элдин батасын ала бергиле. Ошо.